Алмазбек Атамбаев менен Курманбек Бакиевдин айырмачылыгын байкадыңызбы? Ошол мезгилде экономикалык өсүш менен учурдагы ошол Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөт келгендеги экономика өсүш кандай болду? Буларда кандайдыр бир жылууш болдубу? Өсүш такыр болгон жер жок. Себеби Атамбаев бийликти Шопурдун жан сакчысына берди да. Анан Шопур экономиканы өстүрө алмак беле. Ал өсүн өстүрдү, болуп көрбөгөндөй бай өсүн өстүрдү. Анан кайдагы экономика өсүлмөгүлө. Биздин тиги Нарындын моореки базар менен неметкен Салымбековдон бул жерде 1-2, 3, 10 десяткада жүрөт деген байлардан Шопур ашып кетти. Анан каякта Шопурдун экономикасы өстү, жан сакчыларыныкы өстү, Атамбаевди каптан өсүп мультиминдеп бактап жүрбөдү эле. Тиги мечит салыптыр, Толтуранабад деген кафелерди куруп туруп, өзлөрүнүкү өстү туура. Элдик өскөн жок. Шундай болот сага наказание. Мен сени өлтүрбөйм. Кой беремин. Туугандарыңа айтып барасың. Силерден сураныш дейсин. О, айылда дагы кризис экен дейсин. Адамдар жумуртканы мээнет менен толук багат экен. Биз onu таярын уруп коет экенбиз деген. Же. Бирок ушул сага наказание болот. Башын жедиңби? Бирок до конца жей албайсың. Жейин десең жетпейсиң. Жаның кыйналып атабы? Сен ойлодуңбу ана тооктун башын жулуп атканда, өлүп атканда кыйнап атканың? Батыр кыйкыр. Шундай болот сага наказание. Ак үйдүн астына келген максатыбыз ушуларды бийликке биз алып келбедикпи? Анан чындык айтылбай, ошол Атамбаевдин учурундагы жана жан сакчысы менен Шопуру жалган апрель баатырлары деп коюп, ошол баатырлардын аркасы менен аябагандай акча жеп атышпайбы бүгүн? Үйүндө жаткандардын жөнөкөй өздөрүнүн ага туугандарынын аркасы менен 700 миңден, 750 миңден ошолор жазып коюп, там берип атабыз, квартира берип атабыз деп бюджетти эң чоң акыбалга дуушар кылып, жоготуп, ушундай ишке алып келип атышат да. Ошол себептен ошол жалган баатырларды токтотулсун. Апрель анан Айкөл деп атышпайбы? Эми ичинде бар туура чындыгы бар арасында. Бирок жалган документ жасап алып, ошол байып 3 этаж там салып, 4 этаж там салып ошолорду жамынып алып, ушул баатырларды өлгөндөрдү жамынып, ошентип байып атышат. Нарындагы 21 кыймылга акча бергенбиз дешип, ошентип байып атышат. Ошол чындыкты айталы деп, бүгүн ушул апрель мезгили ошол себептен келдик биз. Коомчулук арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди камашы керек деген сөздөр акыркы учурда кеңири тарады. А сиздердин пикириңиздер боюнча кандай? Аптан туура. Элди карызга батырып кетти. Ар кандай пиарларды жүргүзүп атат. Тиги $1000 чыгара калсын деп жадагысы балдардан бери чыгара калып. Анан булар ичип жесе, эл качанка куурайт? Эл анстиле кредит менен кууруп атат, андан башка нерселер менен кууруп атат, билим берүү тонолуп атат, медицина деген таптакыр эчтеке жок, эч нерсеге акча каралбай калды. Анан булар ичип 6 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй жан сакчысы, кругу, Шопурлары баштап ушунчалык мактап байып, Америкага чейин тайрылаңдап твистеп атышат. Анан булардыкын биз төлөшүбүз керекпи? Эл төлөшү керекпи? Анда биз эмнеге алып келдик? Пособияны ченеп бичип араң 1200 сомдон нарынга высоковарияны кошуп, бир күнгө бөлгөндө 40 сомдон тийип атат. Анан ошол 40 сом күнүнө бөлүнгөн 40 сомду алып отурган эл эмнесин төлөйт? 5000 сом пенсия алып отурган эл эмнени төлөйт? Кайсыны төлөйбүз? Анан убактылуу өкмөт, анан булар ушу оппозицияда жүргөн, биз күчтүү оппозициябыз деп атпайбы? Аларды күчтүү кылган мына ушул карапайым эл болчу. Эл эми ушуларды ээрчитпек экен, ээрчибейт, төлөшсүн, туура кылып атат. Соңку мезгилде экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековду жараштыруу керек деген айрым бир демилге менен чыккан топтор пайда болуп атат, саясатчылар чыгып атат. Биз бир нерсени ачышыбыз керек да, экөө уруштуу деп. Урушкан жок. Экөөнүн мамлекетти башкаруу, мамлекеттик кызыгуучунун идеясы эки башка болуп чыгып калды. Анан ошол эки башканы бириктир деген бул өзүнчө эч нерсени түшүнбөгөн адамдардын сөзү да. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков айтып атат. Мен коррупционерлер менен аябасыз күрөшөм. Ошолорду баарын куштурам. Туурабы?
Анан эгер бириктир десе, аларды токтот деген сөз да менен. Анда президент болбой эле кетип калыш керек да. Мен ойлойм, президент туура багытты алды, ошо туура кетип атат. Эч качан муну мындай экөөнү бириктирип дос кылабыз деген бул сөз туура эмес. Достчулук деген бул жумуштан тышкары. Эгерде жумуштан тышкары дос болуп калса, урушуп кетсек, саллашып, анда ошону айтсаң болот. А бирок мамлекетти башкарууда мындай айткан туура болбой калат да. Чотоновду, Текебаевди камаган мезгилде бул Атамбаевдин бийлигинин учуру эле, бирок азыркы президент ошол акыйкатты кайрадан калыбына келтирүүдө, президент катарында, жөнөкөй жаран катарында, ошол окуялардын катышуучусу катарындагы бир сиз айтып аткан көрсөтмөнү ырастап, чындыгында мындай болгон эле 13 май күнү Дүйшөнкул Чотоновдор Исмаил Исаковдун жетекчилиги астында ош кучуп келген эле деп бир бул киши дагы бир чындыкты акыйкатты айтып койгону туура беле, же мамлекет башчысы болгондон кийин көп нерселерди унутуп калышабы адамдар? Мен сотто дагы айттым. Эгерде ишенбесеңер, ал убакта сот болуп атканда кадр маселеси, мамлекет кадр жетекчиси эле ошондо же өкмөткө премьер-министр келе по-моему, сот процесси жүрүп аткандачы айткан, мына эгерде эмесеңер сурагылачы деп сөзүм бар. Бирок аларды чакырган жок. Эми президент болуп келгенде да ошондой деп мүмкүн ойлоп аткандыр. Мен аны менен сүйлөшкөн жокмун ушул маселе боюнчачы. Мүмкүн ойлоп аткандыр. Бирок президент катары азыр соттун чечими чыгып бул туура эмес деп айтайын десе, анда экинчи тарап кыйкырат. Мына сен өзүңдүн жердештериңе жардам берип атасың, эмне үчүн биздикилер отурат деп. Ошол эле Атамбаев мына кече жакында ачык ачып атпайбы? Мен эми туура аны айткан абдан туура эмес. Ал айтып чыгат, көрдүңөрбү? Бул Атамбаевдин тактикасы мындай экен, элди карама каршы салганга мастер болуп алган да. Көрдүңбү? Ар бир сүйлөгөндө ошо карама каршы жакка көп басым жасап атат. Эртең эле айтып чыгышат, көрдүңөрбү? Мына буйрук берди, мындай кылды деп. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, мына азыр алардын адвокаттары сотко берди. 23 апрелде сот коюлуптур. Аны да карайбыз да, кандай деңгээлде мындай ал маселе каралат деп. Ошол негизинде мен ойлойм, бүгүнкү президент мен өзүм жеке оюм боюнча өзүнүн мындай жүрүшүн ошо мыйзамдын чегинде алып кетип атканы бул бир жагынан туура деп эсептейм да. Себеби бир жагынан эле кылтайса туура эмес. Экинчи жагы азыр башын көтөрө баштайт да. 10-жылкы окуя боюнча Сооронбай Жээнбековдун ролунда кичине мен белгилеп коеюн. Бул жерде дагы көмүскөдө калбасын да. Именно Сооронбай Жээнбековдун эмгегинин негизинде район областын губернатору болгон шаардык эмес, шаардык Мелис Мырзахматов, эми көпчүлүгү шаардын ичинде болбоду. Областын жетекчиси катары бул эбегейсиз чоң салымын кошту. Областтын райондорунда бир дагы мындай ызы чата Карабанда кичине болгон менен ошонун баарын басып токтотуп калганга жетишти да.